Салам достор, барыңыздарга эң сонун күн, жакшы маанай каалайм. Менин каналыма кош келипсиздер. Биринчиден, эгерде менин каналыма биринчи жолу мени көрүп, мени карап жаткан болсоңуздар, анда сиздерге айтарым, подписаться кнопканы басып, сөзсүз түрдө катталып коюңуздар. Эмне үчүн дегенде, мен сиздерге пайдалуу маалыматтар менен ар дайым бөлүшүп турам кыргыз тилинде. Ошондуктан сиздерге кайсыл бир учурда керек болуп калышы мүмкүн, сөзсүз түрдө катталып коюңуздар. Бүгүн сиздер менен мен бөлүшө турган бир жакшы темам жөн эле бир сырдашуу болсун, сүйлөшүү болсун демекчимин. Эмнеге дегенде, көп адамдарда эмнеге деген суроо бар экен да. Көпчүлүк учурда азыр билесиздер, орус рухун саны көп. Экинчиден, көп адамдар бизге келет дагы, дары барбы, бул дарыңыз канча турат деп сурашат да. Мен айтып коеюн деген, бизде эч кандай дары жок. Эгерде кимдир бирөө дары издеп аткан болсо, ал аптекада бар. Кимдир бирөө ден соолугунда аябагандай бир көйгөй болуп атса, анда сөзсүз түрдө больницага барыңыздар демекчимин. Больница сиздерге диагноз чыгарып берет. Жакшы диагноз билип алышыңыз керек да. Ошондуктан сиздерге айтарым, дары деп эч качан элестетпеңиздер. Бул жерде бизге керектүү азык тамак бар. Ошондуктан бул жерде медициналык билими жок болсо деле, бардык адамдар өз мүмкүнчүлүгүнө жараша иштеп, иштесе болот, ичип жүрсө болот да. Андыктан мен сиздерге айтып кетейин, бул продукциялар эмне үчүн ичилет жана качан ичилет да. Бул сарбанга эмне кызмат аткарат? Дары болбосо, анда биз эмне үчүн ичишибиз керек? Дары качан ичилет да? Мен сиздерге өз пикиримди айтайын. Дары бул сиздерге убактылуу жардам берет деп айта алам. Себеби дегенде, эгерде бир башың ооруп турган болсо, например, сиз аналгин же аспирин ичтиңиз, башыңыз сакайып калды. Бирок сизин башта проблемаңыз ал кеткен жок да. Эртеси кайра башыңыз ооруйт баары бир. Проблема бир көйгөй болгон болсо. Ошондуктан сиздердин биз өзүбүз ар бир оорунун бир өзөгүн, тамырын таап алсак, ошо тамырын кырка турган болсок, сиз оорудан кутуласыз да. Биз тамырын таппай эле үстүн жулуп коюп атабыз да. Чөптүн деле үстүн жулуп койсоңуз, ал тамыры калса кайра өсө берет. Ошол сыяктуу оорунун үстүн эле жулуп койбостон, биз түпкү тамырын билип туруп, түпкү тамырын жула турган болсок, анда сиз оорудан кутулууга болот. Дары деген бул ушул сизди тамыры калып кетет деп ишендирип айта алам. Жардам берет, бирок тамырын калтырып кетет. Өрт өчүрүүчү деп түшүнсөк болот. Өрт күйүп атканда суу чачсаңыз өчөт. Ошол сыяктуу дары ичип бир жериңиз аябай катуу ооруп турса, сиз дары ичсеңиз ал басат да, биз сакайып калдык деп элестетип жүрө беребиз. Анан кайсы бир учурда ал оорубуз кайта козгой берет да. Ошондуктан бизде Алла Таалам ушунчалык улуу зат, ар бирибизге бир өтө күчтүү, эң сонун күчтүү врачыбыз менен кошо бизди жараткан экен. Бул биздеги врач, бул иммунитет деп аталат. Иммунитетти биз багып, сыйлап, аны биз уход кылып, ушундай бир багып турсак, биз өзүбүздүн ичибизде өзүбүздүн врачыбыз болот. Ошол врачыбыз бизди дарылап, ошол врачыбыз бизди жакшы ден соолукта карап жүрөт. Ошону биз бакпай жатабыз да, өзүбүздүн врачыбызды. Ал врач биздин иммунитеттин тамагы бул натуралдуу минерал витаминдер. Биздин организм тамакка тойбойт да, биздин организм минерал витаминге тоет экен. Эмнеге биз канчалык көп тамак жебейли, баары бир алсыз болобуз да. Биз алсыраган сайын, ушундай алсыз адамдар көп да азыр. Алыбыз куруп, уйкусурап, алсыз болобуз, анан тамак жеп баштайбыз. Алыбыз куруп, дагы алсырайбыз, дагы тамак жеп баштайбыз. Анан кайсыр бир учурда биз семирип башташыбыз мүмкүн. Ал бизге күч кубат бербейт экен да, убактылуу күч кубат бергенмен. Эмнеге дегенде, биздин организмге ошол жеп ичкен тамагыбыздан биздин организмге бөлүнүп чыккан минерал витаминдер биздин организмге жетпей жатат экен да. Жеген наныбыз дрожжго бышып атса, жеген этибиз уколго семирип аткан малдардын этин жеп атсак да, жер жемиштерди айтпай эле коеюн, бардыгы дары-дармекке бышып атат. Ошондуктан аларда биздин организмге жетиштүү минерал витамин жетпей жатат да. Бунун бардыгы ачык айкын болуп атпайбы.
Андыктан достор, биз кошумча минерал витамин ичип жүргөнгө уже муктаж болуп калдык деп деле айта алам. Эмнеге биз минерал витамин ичпейбиз? Эмнеге биз дарыны көп ичебиз? Канча көп дары дармек ичпеңиз, сиз ошончо көп алсырайсыз, ошончо көп өзүңүзгө үстүңүздөн оору суркоо көбүрөөк жаратабыз. Андыктан сиздерге айтарым, именно ушул сары баночка сиздерге эң сонун жардам берет достор. Бул эмне? Бул сары баночка алоэнин гели. 100% алоэнин гели деп айта алам. Алоэнин сыртындагы кабыгын алып таштап, ичинде гелин куюп койгон. Сыртында алайын, аллергин деген зыяндуу заттар болот. Эч качан үйдөгү өскөн алоэңизди дагы сырты менен жебеңиз, кабыгы менен демекчимин. Биз үйдөгү өскөн алоэн деле элдик медицинада илгертен эле биз жеп, кесилип кеткен жерге коюп да, күйүп калган жерге коюп, жосом жана балга, асалга аралаштырып жеп, ушинтип бир жакшы өзүбүзгө жакшы бир дары катары пайдаланып келгенбиз да. Именно бул продукция, мына алоэ сизге өтө күчтүү, эң сонун жардам берет. Себеби алоэнин 400дөн ашык сорту бар, биз ошону билбейбиз көпчүлүгүбүз. Бул барбаденсис миллер деген сорту Америкада, Аризона штатында кыш келбеген жерлерде өстүрүлөт. Буну аябагандай жакшы билип алышыбыз керек, өзгөчөлүгүн, айырмачылыгын, эмнеге бул сары банкадагы алоэ бизге көбүрөөк жардам берерлигин биз өзүбүз биринчи жакшылап билип алышыбыз керек да. Андыктан буда минерал витамин көп. Эмнеге? Тамыры жерге 28-30 метрге чейин терең жайылып атат, минерал витаминдин бардыгын жерден жыйнап атат. Ошондуктан бул алоэда минерал витамин көп. 12 витамин, 18 аминокислота, 22 биздин организмге керектүү минералдар, 200дөн ашуун пайдалуу компоненттер бар. Андыктан бул алоэни кайсыл учурда ичсек болот? Ден соолугуңуз таза, өзүңүздү жакшы сезип жүрсөңүз, профилактика катары ичип жүрүңүз. Оорубайын, больницага барбайын, оору сыркоодон алыс жүрөйүн дей турган болсоңуз, алдын ала ичип жүрүңүз. Биз ден соолугубуз таза, басып жүргөн мезгилде маани бербейбиз, алдын албайбыз. Анан кайсыл учурда бир көйгөй пайда болгондо, анан изденип чуркап калат экенбиз да. Ошого чейин ичип жүрсөңүз, анда сиз оору сыркоодон алыс болосуз, өзүңүздү сулуу, жакшы алып жүрөт экенбиз да. Эртең менен 50 грамм, кечинде 50 грамм ичип жүрүңүз, же болбосо эртең менен 30 грамм, обедте 30 грамм, кечинде 30 грамм. Профилактика катары ушундай кылып ичип жүрсөңүз, анда сиздин организмиңиз тазаланып, иммунитет көтөрүлүп, боор, бөйрөк, ичегидеги шлактар, өт, көп учурда өтүбүз толот, оозубузга ачык келет да, ушундай зарин болобуз, башка нерсе болобуз. Ошол нерселерден сизди алдын алып турат да. Жеген-ичкен тамагыңыз жакшы сиңет, жеген-ичкен тамагыңыз жакшы сиңсе, уйкубуз тынч болот, көңүлүбүз ачык болот. Бизге керектүү минерал витаминдер организмге жетип турса, биз күч-кубаттуу болобуз. Ар кандай вирустардан алдын алат. Себеби азыр инфекциянын саны көп. Эгерде бир кандайдыр бир инфекция жукса организмге, сиздин иммунитетиңиз күчтүү болсо, ошол жерден талкалап жок кылып турат. Сизге бир инфекция жукса, организм слабый, иммунитет начар болсо, ал ошол жерде жашайт, өнүгүп өсөт. Анан сиз слабый болосуз, конечно, анан сизде оору пайда болот. Ошондуктан достор, келиңиздер, өзүбүз больницага чуркап калгыча күтүп жүрбөйлү. Больницага барбайлы десеңиз, эми биз адамбыз, кээде шамалдап калабыз, буну ичип жүрсөк деле кээде грипп болуп кичине ооруп калабыз, бирок баары бир иммунитет күчтүү буну ичип жүргөн мезгилде. Грипп болуп калсаңыз да тез эле ал өтүп кетет, тез эле кайтып кетет. Эмне үчүн дегенде, бул иммунитетиңиз күчтүү, сизге эң сонун жардам берет. Клеточный уровеньден баштап иштейт, кожаны да жашартат. Алоэни ичип жүрсөңүз, кожаңыз жылтылдап, кадимкидей жаштыкты аябай сонун сактайт. Эгерде бойкат аял болсо, анда сөзсүз түрдө 3 айга чейин буну ичип коюңуз. Токсикоздун алдын алат. Организмде токсиндер көп болсо да, көп аялдар токсикоз болот. Андан сырткары фолиевая кислота бар бунун составында, Б-нын комплекси. Бизге керектүү минерал витамин иммунитетиңизди көтөрөт. Эгерде сиздин ден соолугуңуз, аял адамдарга айтып коеюн, ден соолугуңуз чың болсо, сөзсүз түрдө сиздин ден соолугу чың бала төрөлөт. Эмнеге азыр ден соолугу начар, алсыз, слабый балдар төрөлүп атат? Себеби биздин өзүбүздө иммунитет начар, өзүбүз слабый болуп, олку-солку болуп жүрүп төрөп атабыз, конечно, анан бизден алсыз балдар төрөлөт. Келиңиздер достор, ден соолугубузду алдын алайлы. Ар бир адам үчүн бул именно карып калган адамдар үчүн, же болбосо сөзсүз түрдө слабый болуп калган
калган адамдар үчүн айтпай атам, деги эле бардык адамдар үчүн, төрөлгөн наристеден баштап бардыгыбыз үчүн бул продукциялар бизге аябай кандай керек. Азыр аптеканын саны көбөйүп кетти да. Ар бир 2 кадам, ар бир экинчи кадам уже аптека болуп калды. Ушундай химикаттардан алыс болойлу, натуралдуу продукция ичип жегенге аракет кылайлы, өзүбүздү ден соолукта сактайлы. Илгери дейт, бизде көп адамдар айтат да, биз именно ушуларсыз эле ден соолукта жашаганбыз дейт. Ооба, илгери именно ушуларсыз эле биз ден соолукта жашаганбыз. Эмнеге? Ал учурда биз натуралдуу продукция жегенбиз. Үйүбүздүн астыбызда эккен картошканы биз натуралдуу бышырганбыз. Азыр үйүбүздүн астыбызда эгилип аткан картошканы биз дары-дармекке бышырып атпайлыбы? Анан кийин базардагы нерселерди айтпай эле коеюн. Ошондуктан азыр техника өнүгүп атат. Үйүңүздөгү микроволновка, үйүңүздөгү телефон, телевизор, автомобильный машиналар көп атат. Азыр действительно бизге ар тараптуу жеген-ичкен тамагыбыздан сырткары деле бизге канча зыяндуу нерселер көбөйүп атат да. Ошондуктан сөзсүз түрдө келиңиздер, иммунитетти көтөрөйлү, натуралдуу продукция ичип жүрөйлү. Именно бизде негизинен продукция көп. Мына артта сиздер көрүп турган продукциялардан бул минерал, витаминдер, ар кандай печенье продукциялар бар жана башка. Ошолорду ичип жүргөнгө сиздин мүмкүнчүлүгүңүз жетпей жатса дагы, жок дегенде ушул алоэни ичип жүрүңүздөр достор. Бул алоэ сизди көп нерседен куткарат. Ушул алоэ сизди жаштыгыңызды сактайт. Бул алоэ сиздин иммунитетиңизди көтөрөт. Бул алоэ жеген-ичкен тамагыңызды сиңирет. Бул алоэ сизге ден соолук тартуулайт жана жаштык тартуулайт достор. Ошондуктан мен сиздерге бүгүн жөн эле бир атайын тема эмес, жөн эле ден соолукту алдын алып, ушул продукцияны ичип жүрүү боюнча гана кыскача видео тарткым келди. Дагы бир жакшы нерсе айта кетейин. Бул каталогду көрдүңүздөр. Ушул каталогду алыңыздар достор. Болгону 150 сом турат. Буну сиз бир жолу аласыз и навсегда өмүр бою пайдалана бересиз. Эмнеге бул десеңиз, буда бардык натуралдуу продукциялар жазылган. Именно мына сары банка боюнча көрдүңүздөр. Аябай кандай кеңири маалымат жазылган. Ингредиенти, составында эмне бар, кантип ичишиңиз керек. Бардык өтө кеңири маалымат жазылган. Ошондуктан достор, дагы биздеги продукциялар боюнча өтө кеңири маалымат үчүн кагазыңыздарга китепти алып окуңуздар. Кремдер дагы бар, моющие средстволор дагы бар, личная гигиена дагы бар, минерал, витаминдер дагы бар. Основном бул гель алоэ. Гель алоэ биз ишенебизби, ишенбейбизби, эгерде каалайбызбы, каалабайбызбы, сөзсүз түрдө биздин организмге өтө сонун пайдалуу достор. Келиңиздер, ичиңиздер, ден соолукта болуңуздар, эч качан оорубаңыздар, барыңыздар жакшы көрөм. Эгерде бир кандайдыр бир сунушуңуздар же болбосо сурооңуздар болсо, комментарий калтырып коюңуздар, подписаться кнопкасын басып жазылып коюңуздар. Биздеги продукциялар боюнча мен ар дайым кеңири маалымат тартып, жүктөп турганга аракет жасайм. Көрүшкөнчө достор, менин WhatsApp номерим, байланыш номерим 0773 602 592. Көрүшкөнчө, оорубаңыздар достор. Пока-пока.